19 январда Бишкек шаарында авиа кырсыгынан курман болгон капитан Жайыл Самудиновду акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Капитан Жайыл Самудинов менен коштошуу зыйнаты митинг реквием өткөрүү менен башталды. Ага Коргоо министрлигинен борбордук аппаратынан жана куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын жетекчилиги, башкаруу органдарынын башчылары, капитан Жайыл Самудиновдун куралдаштары, ошондой эле туугандары жана жакындары катышты. Өзүнүн сөзүндө куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы, Коргоо министринин биринчи орун басары генерал-майор Руслан Мукамбетов капитан Жайыл Самудинов чыныгы офицер катары өзүнүн элесин калтырды. Биздин эсибизде ал аскердик милдетин акыркы демине чейин аткарган, чыныгы баатыр бойдон кала берет деп эскерди. Капитан Жайыл Самудинов 1994 Бишкек шаарында туулган. 2001-2010 жылдар аралыгында Бишкек шаарындагы номер 73 орто мектебинде жана Сокулук районундагы Орок айылында окуган. Ал ошондой эле Бишкек шаарындагы Заманбап маалыматтык технологиялар институтунда билим алган. 2013 Россия Федерациясынын Сызрань шаарындагы аскердик аба күчтөрүнүн аскердик илимий борборунун филиалына тапшырып, аны 2018 ийгиликтүү аяктаган. Жогорку аскердик окуу жайын аяктагандан кийин куралдуу күчтөрдүн катарында ар кандай командалык кызматтарда кызмат өтөгөн.